Площадьта тургундар. Эми кичине уялыш керек го деп. 3 күн ичиндеги кыргыз-тажик чек арасында өткөн кандуу кагылыш өлкө үчүн чоң залакасын тийгизди. Каргышалуу окуяда 35 мекендешибиз окко учуп каза болушту. Алардын арасында жаш өспүрүмдөр да бар. 50 миңден ашын жаран коопсуз жайга көчүрүлүп, бир нече айылдагы турак жайлар, мекемелер өрттөнүп кетти. Эки өлкөнүн чек арасында болуп өткөн кандуу кагылышууда тажик тарап ок чыгарып, жарандар үчүн аяосуз кылган мамилеси кырдаалдын курчуп кетишине негизги себеп болгондугун мурунку акыйкатчы жана укук коргоочу Турсунбай Акун бүгүн маалымат жыйында билдирди. Бүгүнкү күндөн баштап адам укуктары боюнча Страсбургдагы комитетке материалдарды даярдоо процесси башталды. Баткендеги кандуу кагылыш боюнча материалдар даярдалгандан кийин берилерин да кошумчалады. Материалдар азыр эч кандай жетиш эмес, только на начальном этапе орусча айтканда биз только баштап атабыз. Азыр только баштап атабыз. Азыр бизде материалдар только баштап, мына тиешелүү адамдардан материалдарды алып атабыз. Мына жана снаряддар жарылбай токтоп калбадыбы? Вертолеттон эметилген. Анын баары мына алынып атат, өзү командадан алып атат. Андан тышкары мына максаттагы, аркадагы жана өрттөлгөн үйлөр боюнча жарылбай калган снаряддар. Ошолордун анан жана азыр биздин аман калган адамдар бар да, туура алардын көрсөтмөсү, анан учкандары бүт фиксированный видеолор бар. Ошолордун мамлекет даярдаш керек. Анан бизге мамлекет да жардам бериш керек. Аны англисте которуш керек, дүйнөнүн көп тилдерине көтөрүш керек. Бул урматтуу журналист, бул процесс бир көп айды берүү эле процесси бир топ айга кетет да. Бирок ага карабастан бүгүн Тажикстандын башкы прокуратурасы кыргыз армиясына жана жарандарга эки берене менен кылмыш ишин козгоду. Анда кылмыш жаза кодексинин согуш баштоо же агрессивдүү согуш жүргүзүү жана эки же андан көп адамды өлтүрүү беренелери боюнча 29 апрелде эле иш козголгон. Бирок бул тууралуу бүгүн гана белгилүү болуп жатат. Интернет булактарында тажик тарабынан ачык эле курал таратып, кыргыздарга каршы турган видеолору жарыяланып жатты. Андан соң 29-30 апрель күндөрү өрттөнгөн айылдарды атайын техника менен кирип келишип, кыргыздар жашаган үйлөрдү түрттүрүп салышканын, аргасыздан качып чыгышкан элдердин малын мааратып, мөөрөтүп, көчө толтура айдап кетип жатышкандарын чоң эрдик катары видеого тартып, интернетке чыгарып турушту. Бул эрдик эмес, кылымга созулган коңшулук наркты бузгандык болуп эсептелет. Бул эл аралык стандартка да туура келбейт. Эң биринчи жакшы кадам согушту токтоттук. Эми бул согуштун кайталануусуна жол бербешибиз керек. Анын эки жолу бар. Биринчиси согуш болгон жерде аскерлерди жана көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Экинчиси дипломатиялык иштерди жүргүзүү керек. Бул учурда биз эл аралык майдан менен бирге укуктук жана мыйзамдын негизинде иш алып баруубуз зарыл. Биз Гага соту, Бириккен Улуттар уюму, ЖКК, ЭККлар менен бирге иштешип, Тажикстан өзү биринчи кол салганын моюнуна алдырышыбыз керек. Бул окуяга тарыхта чек арадагы согуш, анда Тажикстан агрессор болгон деген баа берилип, Тажикстандын учурдагы айрым бир өкүлдөрү 3 жылдан кийин болобу, 10 жылдан кийин болобу эл аралык трибунанын алдында жооп бериши керек. А репарация, материалдык же моралдык чыгымдар экинчи орунда. Тажик тарап жасаган кылмыштары үчүн дүйнө элинин алдында жооп берүүгө күн да келет. Анткени Тажикстандын куралдуу күчтөрү менен бизге ачык кол салганын, армиясы ор артиллерия, миномет, түгүл вертолетту колдонгонун, көзгө атар мылтык менен кыр-кырда жатып алып, бейкапар кетип бара жаткан жарандардын машинасын атылгандыгын, алардын айдоочулары, жүргүнчүлөрү мерт болгонун, 10 кишини барымтага алышып, акыры бошотуп беришкенин, аларды кордошконун бүт дүйнө көрүп турарын талдоочулар баса белгилөөдө. Коңшуга кол көтөрбөйт деп айтылат. Президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалдын турукташуусуна байланыштуу кайрылуусунда биз өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү чектеш мамлекеттин айылгыштактарын басып алып жана тынч эле элге кол салып, үйлөрүн талкалоого эч качан жол бербейбиз. Кыргызстандын чегинен чыкпоого, биринчи болуп ок атпоого бекем көрсөтмө бердим. Себеби чатак ырбаса, эки тарап тең мындан чоң жоготууларга учурамак. 100 миңдеген үй бүлөлөр кайгы муңга бөлөнмөк деп билдирген. Биз бул окуяларды ырбатпай, Кыргызстан менен Тажикстан элдеринин ортосундагы ынтымак, ырашкерликти сактап калуу үчүн 2 күндөн бери бардык аракеттерди жасап жатабыз. Тынчтык жана бейпилдик баарынан кымбат. Бир нече жылга созулган жарандык согушту баштан кечирген тажик эли дагы муну жакшы түшүнөт деген ойдомун. Улуу Орозо айында мусулман калктарынын кырды бычак болуп кырылышып турганы жакшы жосун эмес. Ошондуктан бардык тараптарды тынчтыкка чакырамын. Баткен жергесинде орун алган кандуу кагылышуудагы чыгымчыл аракеттер кала тургундарынын да нааразычылыгын жараткан. Алардын айтымында Тажикстан дүйнө алдында ар бир кыргыз жаранынын өлүмү үчүн жооп бериши керек. Коңшулук наркты бузуп, макулдашууларга баш ийбестен бейкүнөө адамдарга ок аткандыгы туура эмес экендигин белгилешти. Эки өлкөнүн ортосундагы чегара боюнча чыккан чатак
наркы жақтан, Тажикстандан жақтан кирип, бизден ушул жөн жашаган элге кол салуусу мен ойлойм туура эмес болуп калды. Азыр эксперттерибиз дагы баардыгы айтып атпайбы, туура эмес болуп калды. Биз элге кол салып, курал берип элди киргизген болуп атат. Ondan дагы onun içinde жашаган жаш кыздар, жаш балдарга от ачуу это туура эмес да. Мусулманчылыкка дагы туура келбейт. Бүгүнкү азиз күндө, бүгүнкү 12 айдын султаны болгон Рамазан күнү да туура эмес, адамдын өтө жыйын чыгара турган кадам болду да. Чындыгында бул Тажикстан Республикасы бул атайын стандарттарды бузуп, Кыргыз Республикасына эч кандай себепсиз курал колдонуп, карапайым элге ок атып, күч колдонуусу туура эмес нерсе. Чындыгында бул нерсени дүйнөлүк өзүнүн деңгээлинде карап, азыр тиешелүү тараптарга, мисалы эл аралык уюмдар тарабынан болобу, жоопкерчиликтүү бир деңгээлде жооп бере турган даражага жеткириш керек. Анан чагымчылык кылган ол эл аралык стандартка деле жооп бербесе керек менин оюмчачы. Бирок биздин наразычылык ушу тажиктардын кылганы туура эмес да. Тем более Орозон айында ушундай уруш согуш кылганы дүйнөгө деле жакпады, Кудайга деле жакпады, эч кимге жакпады. Кылымдык коңшу болгон эки өлкөнүн ортосундагы мамилени бир эле күндө унутуп, өз коңшусуна кол салганы акылга сыйбаган иш. Кандай маселе болбосун дипломатиялык жолдор менен гана чечилиши керек. Саясий күчтөрдүн айынан күнөөсүз жарандар курман болгондугу өкүндүрөт. Бир күн бардык жасалган иштер үчүн жооп берүүгө күн келет. Исхак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ.